Достор, ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Бүгүн мен сиздерге Юго-Востокто жайгашкан жеринин аянты 4 сотуктан бир аз ашык болгон сатылуучу үй жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Суу, свет, газ, центральный канализация баары бар. Жолу жакында эле асфальтка басылган, каналга жакын ушундай сонун үй сатылат. Карасаңыздар, кызыл китеби бар, сразу закон түрүндө өткөрүп бермекчи. 20 000 долларга чейинки машиналарга дагы алмашуу жолдору бар экен. Элсин номери экранда жазылуу, өзү менен сүйлөшөсүздөр. Так, мен турган жер Юго-Восток, Петрова көчөсү болуп калат. Ориентирде ушул 102-чи маршрутканын акыркы аялдамасын аласыздар. Ушул жерден эле сиздер мына жогору тарапка чыксаңыздар, мына жер канал экен. Каналдан өтүп, Мирсатова 79 адресине барсаңыздар, сатылуучу үй жайгашкан. Бул жакта жалаң жер үйлөр, 300 метрдей киресиздер. Достор, сатыла турган үйгө дагы ушинтип атып келип калдым. Асфальт мындай сонун көчөдө жайгашкан экен үй. Байкасаңыздар, тынч, эч кандай ызычы жок, абасы таза, салкын. Үйдүн жери 4 сотуктан бир аз ашык, кызыл китеби бар, сразу закон түрүндө өткөрүп берет. Ошол сиздер көрүп жаткан үй сатылат. Граница ушул жерден башталат. Бул жак болсо варата, нол жак болсо чоң үйү. Так, бул жер көчө, жогору тарабы дагы көчө досторум. Угловойда, нар жак көчө, бул жак деле көчө. Жери 4 сотуктан бир аз ашык. Суу, свет, газ, канализация бардык шарттары бар. Эми жүрүңүздөр, үйдүн ичине бисмилла деп кире берели. Мына көчөлөрүн карасаңыздар. Азыр. Мына, карасаң. Мына көрүңүздөрбү? Сонун болуп турат. Варатаны ачып кирип келе бересиздер. Так. Азыр эми бир тааныштырып коеюн. Бул жагы 2 комната времянка, өзүнүн санузели менен. Тартам. Бул жак болсо очок, сөрү ушул жакта. Мына жак тандыр, отункана деп койсом болот. Варатадан кирип эле сиздер оң жакты карасаңыздар, ажаткана душ. Кран бул жакта. Үйдүн алды стяжка, 4 машина жөн батат, той топур болуп калса. Жакшы. Мына жагы болсо 3 комната үйү бул жакта элечи. Азыр кирип көргөзөм. Бул жак сөрүсү. Мына жакта бир эшик турат, көрүп атасыздарбы? Бул жактагы ошо 3 комната үй экен да. Бул бир аз эскирээк экен, ошол себептен ичин көргөзбөй эле кой деп атат. Кийин келип өзүңүздөр көрүп кетесиздер, достор. Азыр кандай кылайлы? Башталыш тараптан баштай берет окшойм. Так, бул жак ошо ажаткана, центральный канализация. Бул жак ошо душ, бүт барды ушул жакка болот, кудай буюрса. Мына кран бар. Бул жак тандыр, отункана деп койсом жаңылышпайм. Мына жак кандай дей турган болсоңуздар, мына жүрсөңүздөр. Мына сөрү бул жак өзүнчө элечи. Сөрү. Бул жак сөрү досторум. Газ бар, стиралка мына бүт бар ушул жакта экен. Канализация центральный. Эми жүрүңүздөр, времянкага кирейли. Жүрүңүздөр, мында алып туруп, чечип туруп. Бул биринчи комната деп койсом болот. Печкасы бар. Бул жак спальный, ата-энелердин спальный уктай турган. Бул жак санузел экен да, лампочкасы чөтө жанбай койду. Жакшы. Түшүнүңүздөр окшойт да, 2 комната времянканы көргөздүм. Кородо эле кеңири, бир 4 машина жөн батат, кудай буюрса. Азыр эми 3 комната времянканы ичин көргөзүп берейин. Бул жак сөрү. Бул жак түшүнүктүү эле. Жүрүңүздөр, мына 3 комната времянкага кирейли. Так, достор, жүрүңүздөр, көргөзүп берейин. Мына жакта 3 комната дагы үйү бар. Бул бир аз эскирээк экен, сөзүн ачыгы. Ошол себептен сырттан эле көргөзүп кой деди. Бул жактагы 3 комната үйдү өзүңүздөр келип көрөсүздөр. 3 комната. Жүрүңүздөр, мен бул жакка кирейин. Теплый пол бар.
Печкасы бул жакта. Үпүй жылытып от жагыба, Кудай буйруса. Жакшы. Ушундай сонун экен досторум. Эки комнатасын көргөздүм. Эми бул жагы типа как гостиный. Коноктор келсе ушул жака алып кире бересиздер. Киргиле депчи. Түшүндүңүздөрбү? Жакшы. Колдон келишинче маалымат бердим. Эми баасына келе турган болсок, так, 138-де, да? 135-те берекеме келди. Болду. 138 миң долларга бааланды. Ээси бул жакта отурат. Ала турган болсоңуздар, сразу кызыл китеби менен өткөрүп берет. Шаарга карайт. Бул жер сонун жер, Востокту билесиздер. 138 кеми бар. Анан машинаңыздар болсо дагы айтып көрүңүздөр. Бирок 20 миң долларга чейинки машиналарга алмашат экен. Ошону айтып кой деди. Ээсинин номерин экранга жаздым. Өзү менен сүйлөшүңүздөр. Лайктан басып, үй издеп жүргөн дос, тааныш, тууган уруктарга жиберип койсоңуздар дагы болот. Алар дагы кирип секин көрүшсүн.